Достор, Бишкек полистирол каналында мына азыр көптөгөн адамдардын суроосу боюнча бул мык кармайбы, бирдемке асса көтөрөбү деген суроолор боюнча мына азыр биринчисин кагып койдум, мыкты. Уже экинчисин да азыр процессте дагы кагып көрсөтөм. Мына кагылып атат. Ушинтип эле каксаңар дагы болот. Бул азыр кичинекей эле 30-дук саморез. Эме анкер. До конца кагып до конца. Болду, все. Bundan дагы чоңу бар, жүздүктөрү бар, башкалар бар. Алар смело көтөрөт. Азыр мынасын саморез менен катырабыз. Мына ушундай размери ушунча эле. Где-то канча болуп калат ушунда? 15тик болуп калабы. Ушундай эле катыйт. Бул Аристон катырам десеңер, мына чоңураак анкерлер бар, жүздүктөр. Аларды железный болгон үчүн муну анкер мен молоток менен кагып салдым. Эгер пластмассовый болгон болсо, аны биринчи дрель менен тешип аласыңар дагы. Анан анкерди салып туруп катыра бересиңер. Туугандар, бул азыр саморездер мына катырылып бүттү азыр. Мына ичиндеги көрүп аткан железный анкер менен бул саморез катырылды. Экөө тең мына бирдей эле чыгып турат, башы дагы. Могу жипти илип атам мына. Эки жипти илип азыр мына жерде ал 70 килограмм чыккан брачка ушул жерге чыгып көрсөтөт. Примерно 70 килограммды өз көзүңөрдөр менен көрөсүңөр. Аристонун дагы 70 литрлик болсо смело көтөрөт. Бул дагы анкер анчалык чоң эмес, мындай эле размер болду. Мына жипке жакты кармап алып чыгып атканда жак жипке бутуну койду, мына бут үзүлүп турат. Көрдүңөр да? Бут жерден үзүлүп азыр бул жака тартат өзүнө. Бул жака асылган жок мына. Бул 70 килограммды мына смело көтөрүп атат, эки эле анкер. Мына жагынан тартып коеюн. Мына жагынан да көрсөңөр, колду просто өзүн чыгып кетпеш үчүн эле колду коюп турат. Астында дагы бутун тиреген жок. Бутуну да бир аз кайтарып койгум. Экөөнү тең. Мына мык кармайбы дегендерге ушул видео. Мына азыр тартып бүткөндөн кийин алып жипти алып эле көрсөтөбүз. Мына мык өзүнүн ордунда эле турат. Мына анкерлер эчтеке болгон эмес. Эч жака тайып кеткен эмес. Мына катылган эле көрсөңөр болот. Эч жака кыймылдаган да жок, мында кыймылдабайт деле. Бул 70 килограммды ушул бир эле блок 70 килограммды азыр көтөрдүм мына жип мененчи. Эми өзүңөр ойлоп вывод чыгара бересиңер. 80, 90, 100 килограмм чейин көтөрөт смело.